Мына ал чөптү уруп атат да жөн элечи. Төбелеринде болду эле мындай жаткан жерде чөптү. Апеттин бир байкап көрсөңөр кандай экен апет. Ушундай камбыл жылкылардан багыш керек да. Не чөп берсең ошонун баарын улуп жей берет турган. Жайы менен эле болсо буну көккө коюп кое берген жокмун. Только аркандап жүрүп карадым. Эти орто, семиз эмес өтө. Арбак эмес, курсаа чыккан сонун. Жүндөрү жалтыраган. Ушундай эле жерлерди кармап бактым мунучу. Кечинде 1,5 килограмм арып берип койгом болду. Иштеген жерге алып келип койгом. Ал сугарыптын дере бир аз чөп бар экен, ушул жерге байлап койсом, ушуну да уруп баштады. Любой жерге аркандасаң, любой чөптү ура берет бул жаныбар. Мана ушунусу чыгат да буну. Арканга болсо теги көнүп калган, мына бутка чалынып, оролуп, майып болот деп мындан эч коркпойсуң. Түнү да арканда таштап коесуң, болуп жүрө берет. Түнү дагы аркандалып калат үйдө. Үйдүн тегерегинде эле чөптөргө. Нагы бутун чыгарып көрдүңөрбү? Ана экинчи бутун чыгарды уже. Ай жаныбар. Жолу аппетитти ачат да булчу. Мына төбелеринде болду эле мына жаткан чөп мына. Андай эле жолдун чекесинде. Ушундай туугандар, любой чөптү жеген жылкы болсо этин таштабайт да. Курсагын тогузуп кетерет любой жерден.